Vurup saldı. Vurup saldı. Vurup saldı. Men kuyomlarından men oşo түштүктөн болом да. Анан короче биякта сатпайсыңар андай мындай деп эле. Ошол жердеги эжелер, байкелер келип эле оштуктар бул базарда короче соода кылбайт, оштон келип алып бизге кыйын болушат деп эле. Вечер коюн турат. Вечер коюн не болсо Тем более эркек менен эркекчилик ушташ көп киши бир адамды сабаган болбойт. Мен ондай эле балдарыңыз бар болуш керек. Мен тем более 1 жыл лечение алып зорго коюмда болду байке. Катуу гипертонусту түшүп калсам не кылат элеңиз? Болгону 1% алган Белес таксопаркын барыңыздар билесиздер. Урматтуу Москва шаарындагы айдоочулар, такси тармагында иштеген биздин коллегаларыбыз, эгерде мыкты таксопарк издеп жаткан болсоңуздар, анда барыңыздарга кайра Белес паркын сунуштайбыз. Бул парктын өзгөчөлүгү иштеген акчаңызды каалаган учурда без ограничения чечип алсаңыздар болот. Жана таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Баса электронный путевой листеги бар. Эгерде сиз электронный путевой лист алсаңыз 2%, без электронный анда болгону 1%. Андыктан келиңиздер, Белес паркында жаркылдата иштейли. вечер коюн турат. Вечер коюн не болсо Тем более эркек менен эркекчилик ушташ көп киши бир адамды сабаган болбойт. Мен ондай эле балдарыңыз бар болуш керек. Мен тем более 1 жыл лечение алып зорго коюмда болду байке. Катуу гипертонусту түшүп калсам не кылат элеңиз? Кол көтөргөлү болбойсузбу? Мен ажыратайын деп эле Кандай бутик болсо андай зайын эле жок. эми вдруг да байке. айтышпайм, аябайсың мен айтышпайм. Вечер коюн турат. Вечер коюн не болсо Кеткендер кечирип коюн. Акырындап жыл аяктап, таксисттердин лимити дагы бүтүп баратат. Балким кээ бирөөлөрүнүн эчак эле лимити бүткөн чыгар. Бул учурда сиздерге Спутник таксопаркы жардамга келет. Сиздер бул таксопаркта официалдуу түрдө трудовой договор негизинде иштесеңиздер болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Миң уккандан көрө бир көргөн жакшы. Алдыдагы телефон номерлерге байланышсаңыздар, баса бул таксопарк өзүбүздүн кыргыз мекендештерибиздики. Сыймык деген досубуз сыймыктануу менен сиздерге өзү кызмат кылат. Кыргызстанга бир закон керек окшойт. Адамды адам урса камалат же өтө чоң бир суммада штраф болот депчи. Адамды адам уруш бул ушунчалык арзан болуп кетти. Бекер да барып көтүнө бир тебесин башына бир коесун. За это эч нерсе болбойт да. Качан резонанс болуп интернетке тарап баардыгы көтөрүлгөндөн кийин жооп берсин деп бүт баардык комментарий жазгандан кийин анан жооп берилет да. Кечээ мисалы үчүн клубникада болгон окуядагы аке дагы мисалы пешенесинде видео тартылып калыптыр. Эгер видео тартылган эч нерсе болбойт эле. Эч нерсе болбойт эле, анан керек болсо беркилер наоборот дагы көрө жетет эле да. Ошол видео пешенесинде видео тартылып резонанс болуп кеткен үчүн ушундай болду. Эми могул жерде азыр дагы эми дарбызга өчтү кезекте дейт тугандар. Ушул видео тартылды. Эми бул азыр пока жооп бериле экен да. 102 часак жарым саатта келди дейт. Бул эми качан болот бул? Качан ушул азыр интернетке тарап резонанс болуп чоң бир көйгөй болгондон кийин гана анан иш көрүлөт да. Ушул бир закон керек окшойт туганда Кыргызстан. Кытайда мисалы үчүн адамды адам урса камалып кетет, ушундай бир катуу бир закон бар да. Ошон үчүн бири-биринин бетине түпүрөт аларчы. Адак мындай ура албайт да. Vurup saldı. Vurup saldı. Acıratıp koymayacak mı? Vurup saldı. Gecelerin bazı vurup saldı. Toltur adam vurup saldı. Var adam bir. Bir adamdı 10 çakta adam vurup saldı. Bir adamdı 10 çakta adam vurup saldı. Onun vardı vurup saldı. Bayke kanattı 20 çakta adam 5-6 ayağı savap saldı. Bolumuz şu. Bayke bolumuz. Degen alганыңыз 30 миң сом төлөп. Арим келип эле бизге кыйын боласың эле. Эң кызыктуу жери бул жабырлануучу эжебизден милиция кызматкерлери заявление албай атыптыр. Алар айтыптыр, биз сизден жөн эле показания алабыз, болду деп. Берки урган эжелер, байкелер бардыгы өз соодасын кылып отурушат экен. Алар даже суракка чакырбаптыр. Мага жардам бериңизчи дейт. Бул эженин, бул урган байкелердин милицияда тааныштары бар окшойт дейт. Азыр голосовойдо жөнөтүптүр. Мен сага көргөзөм. Али бул это тебе еще мало дегендей кылып кысымтып атыптыр. Урматтуу Нарын облусунун ички иштер башкармалыгы. Бул ситуацияны особый контролго алышыңызды каалайм. Ошого окшогон карапайым, таанышы жок элдердин
иштери каралбай эле калып кетеби? Сөзсүз эле Инстаграмга чыгып, резонанс жараткандан кийин гана каралабы? Саламатсызбы байке. Кече силерде болгон ситуация бизге дагы ошондой ситуация болуп калды да. Эмеге мен өзүм ошо ош тараптан болом, анан 4 күнүмө барып, күйөөм экөөбүз саат ошол жактан арзан машина чыгып калгандан машина алып анан куру келбестен арбуз ала келели деп арбуз алып келип анан бияктан саткан чыккан болчук базаргачы. Анан болсо мен күйөөм нарындан, мен ошо түштүктөн болом да. Анан короче биякта сатпайсыңар андай мындай деп эле ошол жердеги эжелер, байкелер келип эле оштуктар бул базарда короче соода кылбайт, оштон келип алып бизге кыйын болушат деп эле 4-5 байке, 2-3 эже күйөөмдү аябай салып салышты да. Анан ушул бир-эки видео тарткандан башка эмеге эч нерсе успеть этпей калдым. Өзүм 19 неделя боюмда бар болчу. Күйөөмдү ажыратайын деп барсам, тип байкенин колу ичиме аябай катуу тиип кеткен. Анан ичим ооруп азыр больницага келдим. Эми сохранениеде жатам, угроза дейт. Анан эме скорый чакырдык, анан болсо 102 чакырсак жарым сааттан ашык күттүк, эч ким деле келген жок да. Просто ушул эме кылгандардын калчылдап өзүмө эч келе албай жатам вообще. Ушу ургандар өзүнүн жазасын алып бергенге жардам бериңизчи.